Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке карата башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Аскарбек Шадиевке кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын маалыматында депутат мамлекетке 2 миллион 61 миң сом зыян келтирген. Ага карата козголгон кылмыш иши териштирүү үчүн УКМКга жиберилген. 2017 жылдын 25 август күнү Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык берилбей турганын билип туруп, Аскарбек Шадиев парламенттин спикерине сыйлык үчүн $30 000 бөлүү боюнча кайрылуу жөнөткөн. Ошол эле жылдын 15 сентябрында кайрылуунун жыйынтыгында аталган сумма Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закировго бөлүп берилген. Бирок КМШнын парламент аралык ассамблеясына каражат түшкөн эмес, жыйынтыгында мамлекеттик казынага 2 миллион 61 миң сом зыян келтирген. Учурда бул факт УКМКнын тергөө башкармалыгында иликтенип жатат деп жазылат башкы прокуратуранын маалыматында. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30 000 уурдалганы быйыл февраль айында ачыкка чыккан.